KFC'де иштегеним мен үчүн мындай ошол эми балалык сезим болсо керек деп ойлойм да, мындай эч кимге айткан эмесмин да. Мен муну жана телефондо сураганда, сүйлөшкөндө ата энем дагы сурачу да, балам каякта иштеп атасың деп. Анан бир офисте иштеп атам деп койчумун, анан Америкада досторум бар болчу, анан сүйлөшкөндө каякта иштейсиң дегенде оюма келген нерсени айтып койчумун да, бирок эч качан KFC'ни айтчу эмесмин да. Анан KFC'де түшкөн мүмкүндө бир дагы сүрөтүм жок да. Муну мен 2012-жылга чейин эч кимге айткан эмесмин да, ошо мен KFC'де иштегениме. 2013-жылы, 2012-жылы анан айтып баштадым да, мен KFC'де иштегем, Англияда жүргөндө депчи. Уялчыңыз беле? Уялчумун да. Уялып, ошол сезимдер дагы эле мындай 2012-жылга чейин бар болду да. Келгенден кийин да айткан эмесмин да. Бир дагы адамга 2012-жылга чейин KFC'де иштегеним тууралуу айткан эмесмин. Эмне менен байланыштуу? Мындай эмнеден уялып? Мен эми KFC'ге барып, жанагындай туалеттерди тазалап, анан бирлөр тамак жеп кетсе, ошонун столун сүртүп, ушундай бир жумушта иштегеним менен эч кимге мындай бир комплекс бар беле, билбейм, же бир балалык кыялдарбы. Ошо кылып 2012-жылга чейин бир дагы адамга айткан эмесмин да.